Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана бооркер Аллах Тааланын исминен баштап, урматтуу мекендештерим, баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Саламдашуудан кийин айтыңыздар маарек, берекелүү болсун деймин. Урматтуу мусулман бир тууганым, ислам динибизде айт майрам жеке инсандын майрамы эмес. Бирөө майрамдап, бирөө сумсайбаш керек. Майрам bir адамдан башталып, үй бүлөдө, колу кошуна менен, эли журт менен, мамлекет кала берсе бардык үммөт ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген пайгамбар алейхиссалам үммөтү бардыгы майрамдаш керек. Урматтуу мусулман бир тууган, биздин майрамдар ислам дининде майрам жөнөкөй майрам эмес бул. Шааирил ислам, исламдын аламат белгилери. Мана бүгүн урматтуу мусулман бир туугандарым, майрамда карасак бардыгыбыз жакшынакай кийинип, атыр жыттанып, кооздонуп, үй бүлөдө бала чакага бир белек берип кубанып жатабыз. Ошол эле кезде сиздерден сураныч, атына заты жарашкан биздин адеп башаты бул нерсени аткарып атат. Өзү кубанып калбастан кээде кубанычка муктаж болгон. Биз балдарды эркелетсек, эркелете турган атасын жоготкон жетим жесирдин, муктаждардын колунда жокторду кабар алуу. Булар пайгамбардын ушул хадисине амал кылып жатат. Пайгамбар алейхиссалам өзүнүн хадисинде ас-са'ю алал армала кал мужахиду фи сабилилlah ас-саиму бил ал-каиму бил-лейл ва-саиму бин-нахар. Жесирлерге, колунда жокторго жардам берген адеп башатынын атат албаган жоокерлери сыяктуу мусулман бир туугандарды пайгамбар мындай дейт: жетим жесирлерге, колунда жокторго жардам берем деп басып жүргөн адам Аллах жолунда жихадта түнү менен намаз окуп, күндүз ороза кармагандан эч бир айырмасы жок дейт. Аллах Таала ошондой мекенчил, элин, жерин, динин сүйгөн инсандардын санын көбөйтсүн. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн кубанып жаткан кезде кээде үйүндө кайгы капа менен кубанычты унутуп калган, кээде эттин даамын унутуп койгон инсандарды бүгүн кабар алып, ошолорго бир башын сылай турган күн. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах табаракал бүгүн кылып жаткан курмандыкта, кайрымдуулукта сиз жетим үчүн эмес. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум." Эгер жакшылык кылсаңар, өзүңөр үчүн кылып жатасыңар. Hazreti Ayşe энебиз дайыма кайрымдуулук кылган кезде динар дирхамын мискке салып коет экен атырга. Жипар жыттуу болгондон кийин алып, аны жетим жесирге таркатат экен. Эмне үчүн андай кыласыз десе, мен аны жетим жесирдин эмес, Алланын колуна берип жатам дейт. Бүгүнкү силердин кылып жаткан курмандыктар, таркатылган эттер кээ бир туугандарыбыз өздөрү үйүндө союп жесе да болмок. Бирок ушу адеп башатында муктаж болгон жетим жесирлерди табып, татыктуу жерге жеткизет деп берип жаткан жигиттер Аллах Таала кылган хайыр эхсандыңарды, курмандыгыңарды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Жараткан Аллах табарак ва таала эгер бул биздин Курман айт майрамыбыз, ороз айт майрамыбыз жөнөкөй эле майрамдан болбостон исламдын, мусулмандын символу, мусулмандын бир аламат белгилери болсо келгиле анда. Ушул майрамда биз исламдын кандай экенин башкаларга көрсөтөлү. Бир туугандыгыбыз кандай экенин башкаларга көрсөтөлү. Мусулмандар кандай адеп ахлактуу, мусулмандар башкалардын акыбалын кандай сурайт. Урматтуу мусулман бир тууганым, сиз бүгүн балаңызды эркелетип жаткан кезде, анын башынан сылап, колуна тыйын түкүр берип жаткан кезде, атанын мээрине муктаж болгон жетимдер бар. Пайгамбар алейхиссалам жетим эле, жетимдерге осуят кылып кетти. Бүгүн барып сиз жетимдин башын сыласаңыз, пайгамбар айтат: "Иза масахта ала расил ятим", качан бир барып жетимдин башын сыласаңыз, жетимдин башында канча түк болсо, ошончо соопко ээ болосуз дейт. Сиздин балаңыз бүгүн жакшы кийинип, тыйын түкүрү менен кубанып жатса, бир жетим тыйынга жетпестен, жаңы кийимге жетпестен, өзүнүн теңкурларынын алдында сумсайып ыйлап турса, пайгамбар алейхиссалам хадисинде мындай дейт: "Иза бакал ятим фил ард, ихтазза аршур рахман." Эгер жерде бир жетим ыйласа, Алланын аршы титрейт да, Жабраил алейхиссаламга Аллах: "Я Жабраил, мен абкал ятим." Жабраил, жетимди ким ыйлатты дейт экен. Урматтуу мусулман бир тууганым, жер бетиндеги эң ыйык Аллага сүйүктүү жерлер мечит. Ahabbul bilad ilallah masajidуha.
Allah'a en süyüktü şahardağı yerler meçit eken. Oşonda ele ola turgan bolsa, meçitten ayırması çok kebir üyler ola tugan. Hayrul buyut indallahi beytun fihi yetimun mukram. En Allah'a süyüktü jakşı üyler, kaysı üyde bir jetim jesir jardam görsü, mehrimdүүлük görsü, bilim alsa, kepildik alınsa, jetimge sый urmat көрсөткөн üy, meçitlerde Allah'ın rahmatı jağan berekeli jerler bolot deydi. Андай бола турган болсо, бүгүн биздин майрам жөнөкөй эле өзүбүз кубанып курсак тойгозуу эмес, эң улуу майрамыбыз Кудайым буйрса 3 күн. Бүгүн башталышы. Бүгүн койсой албай калдым, курмандык кыла албай калдым. Ошол жерге барганда мен билбеппин. Муфти Хазирет айткандан кийин билдим. 1-2 миң доллардан ашык акча болсо, албетте бул карыз экен, союш керек экен, курмандык кылыш керек экен деп бүгүн билип калсаңыз, кайгырбаң. Дагы 2 күнүңүз бар. Дагы 2 күндөн кийин алып келип та курмандык кылсаңыз болот. Жараткан Аллах Таала кылган курмандыгыңарды кабыл кылсын. Аллах Табарaka ва Таала элибизге, жерибизге биримдик берсин, иман берсин. Кудайым бизди баарыбызды асмандан жерден келген апаттардан, жаман кырсык, жаман сөздөн сактасын. Адеп башатыга жардам берген, ушуларга ишенип курмандыктарын берген, жана колдоо көрсөткөн бардык инсандарга Аллах Таала дайым эки дүние бактылыгын берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Allah razı olsun.